Саламатсыздарбы? Атайын түзүлгөн депутаттык комиссия КТ Мобайл компаниясы боюнча кандай бүтүмгө келип чечим чыгарды? Биз комиссия өз акыркы отурумун кечээ күнү бүтүрдүк. Биз эң башында мөөнөт алгандай 1 айдын ичинде баарын бүтүрөбүз деген, ошол 1 айдын ичинде баарын тастап, баарын карап чыктык. Эң негизгиси ошол маалыматтык каражаттарда чыккан эң негизги ошол комиссиянын түзүлүш максатына биз жеттик деп ойлойм. Биринчиден ошол эл айтылып аткан айлык мааналары өтө чоң суммада болгону тастыкталды. Экинчиден ошол премьер-министрдин туугандары ошол жерде КТ Мобайлдын жетекчилигинде туугандары болуп чыкты деген дагы маалымат бул да тастыкталды. Өзүңүзгө белгилегендей, жана ошондой эле каралып жатканда дагы бир топ башка маалыматтар түшүп, алардын дагы көпчүлүгү тастыкталып, биз кийинки чечимге келдик. Биринчиси, эми премьер-министр биздин чечим чыкканга чейин эле өз чечими менен бир топ жумушчуларды ордунан алды. Жана руководитель аппарата, анын замы жана Госкомитет по связи деген анын да жетекчисин алды. Булардын баардыгы биринчиден ошол биз өзүбүздүн корутундубузда айтып кетип атабыз. Бул ошол премьер-министрдин бажасынын түздөн түз жумушка киришкендиги тастыкталды да. Ошонун негизинде жумуштан алынды жана ошол менен бирдикте жана өзүнүн бажасынын баласы дагы жумуштан кетип, анан алган акчасын ошол биз тастыктаган 300 миң сомго чейин, 380 миң сомго чейин алган учурлар болгон экен. Ошонун баардыгын кайтарылып бюджетке төгүп берди да. Ошонун баардыгы эске алынды. Булардын баардыгы биздин комиссия чечим кабыл чейин эле жумуштан алынып, ушунун баардыгы тастыкталып калды. Бул дагы ойлойм биздин комиссиянын түзүлгөндөн кийинки шарттардын бири жана комиссия түзүлгөндөн кийин чечилген чечимдер да. Ал эми биз эртең айта турган нерселердин дагы жагдайдуу нерселери, эми биринчиден ошол баардыгы тасталып, өзгөчө ошол бажасынын киришкени, тууганын бажасынын баласынын жумушка алганын баарын эске алып, биз премьер-министр моралдык жоопкерчилиги каралсын деп жаздык. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол эле учурда ошол КТ Мобайлдын түзүлүшүнө түздөн түз ишмердүүлүгүн алып баруучу органдар, үстүнөн карай турган органдар бар, Кыргыз Телеком жана ошондой эле фонд Косимущество. Алардын дагы жоопкерчилиги каралсын деп биз чечим чыгардык. Жана ошондой эле белгилеп кеттик, негизи эле ошол жыштыктардын, частоталардын мындайча айтканда, ошолордун канчалык баалуу экендигин дагы белгилеп кеттик. Мисалы, буга чейин эгерде жыштыктарды бир болгон 1000 сомго сатып жүргөн фактыларды да таап чыктык жана ошолорду дагы өзүбүздүн корутундубузда белгилеп кеттик. 1 миллиард сом тура турган жыштыктарды тилекке каршы 1000 сомдон саткан дагы учурлар бар экен. Жана ошону саткан, ошого тиешеси бар жетекчилерди дагы биз прокуратурага берип атабыз. Алар ишмердүүлүгүн карап чыгып, ошол кишилерге укуктук баа берсин деп биз сунушубузду да киргиздик. КТ Мобайл боюнча комиссия ишин аяктады. Биз корутундага кол койдук. Бүгүн күн тартибинде акыркы маселе болуп кирди. Биз премьер-министрди, баш прокурорду, Мегакомдун жетекчисин, КТ Мобайлдын жетекчисин, байланыш агенттигинин жетекчисин чакырып, ушул бүгүн комиссиянын корутундусун талкуулайбыз. Буга чейин ачыкталбаган башкача да сырлар ачыкталдыбы? Башка сырлар ачыкталган жок. Биз буга чейинки бир гана максат менен түзүлгөнбүз. Ошол максатыбызга жеттик. Биз КТ Мобайл менен Мегакомдун ортосундагы эки мамлекеттик компаниянын ортосундагы чыр-чатак эмнеден келип чыкты, а жерде кандай лобби болду, а жерде кимдер кийлигишти, эмнеге кийлигишти, кандай укук менен кийлигишти деген маселени карап, ийине жибине чейин иликтеп бүттүк. Ал боюнча көп адамдар кызматынан кетти, аны коомчулук билет. Бүгүн дагы тийиштүү жыйынтыктар чыгат.